Саламатсыздар, урматтуу Ары Ньюс каналынын көрөрмандары, сиздер менен биз бүгүн коомчулукта болуп жаткан аял кишилерге болгон зордук зомбулуктун санын кыскартуу же болбосо деги эле анын алдын алуу жолдору кандай темасынын алкагында шаар тургундарынан өзүлөрүнүн оюн угууну туура көрдүк. Биздин сурамжылообуз эң кызыктуу болот деп сиздерди ишендирип кете алам. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Саламатсыз папа. Азыркы учурда үй бүлөлөрдө аял кишилердин, эркек кишилердин зордук зомбулукка кабылуусу абдан көп учураган учур болуп жатат да. Ушундай нерсеге жеткирбей кантип алдын алсак болот? Эми туура тарбия бериш керек, карылардын сөзүн угуш керек, ыймандуу болууга тарбиялаш керек. Балдарды, кыздарды турмушу бузулбаш үчүн эне атанын ролу чоң да. Ошолор жакшы тарбия берсе, жаштар деле ошол жолго кетет. Кичинен кезинен тарбиялаш керек балдарды, мына моундай кезинен. Чоңойгондо тарбиялаган болбойт, кичине кезинен тарбиялаш керек. Саламатсыз папа, азыркы учурда аял кишилердин көпчүлүгү эркек кишилердин ур соккусуна кабылып жатуусу заманыбызда жөнөкөй эле көрүнүш катары саналып келип атат да. Анан кийин көмүскөдө калгандары да абдан көп болуп атат, сыртка чыккандары аз санда болуп жатат. Сиз ушундай начар көрүнүштөргө көз карашыңыз кандай? Мен начар көрүнүштөр көз карашым, жаштар сабырсыз, сабырдуу болуш керек. Үй бүлө эми чакан мамлекеттин бир бөлүгү да, чакан мамлекет да. Ошон үчүн аял киши чыдамдуу болуш керек. Үй бүлө күткөндөн кийин адам ошого даяр болуп барыш керек, ошонун ачык тартуусуна чыдаш керек. Биздин ата бабабыз андай болуп келген эмес. Эркек бир кадам болсо да, бир пана болсо да айтып койбосо, бийик турат. Ошону ыйык тутса, ошондой тарбияны көрсө, жаман болбойт эч качан. Ошондой тарбияны көргөндөр жакшы эле болуп келатат. Тарбия көрбөгөндөр ошо тескери жагына батышты туурашып, сен эркек болсоң мен да өзүм немем бар дегендей кылып койт. Мен көз карашым ошол. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда байкасак, көпчүлүк учурда үй бүлөлөрдө аял кишилер өзлөрүнүн жакын адамдарынан, тагыраак айтканда күйөөлөрүнөн көп ур соккуга алынып жаткан учурлар көп кездешип жатат да. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми буга булар бири-бирин түшүнбөстүктөн болуп атса керек. Экөө бири-бирин жакшы түшүнө албай атса керек да. Бирок кандай болсо дагы аракет кылыш керек бири-бирин түшүнгөнгө. Себеби дегенде экөө баш кошсо да ушул кыйынчылыкпы, жеңилчиликпи баардыгын көтөрөбүз деп. Мындай нерсе жашоодо болот, болгон эле өздөрү түшүнүш керек да, бул нерсе болот, анан бул нерсени көтөрө билиш керек да. Саламатсызбы ата? Азыркы учурда көпчүлүк үй бүлөлөрдө аял кишилердин, эркек кишилердин зордук зомбулукка кабылуусу күчөп жатат да. Сиз буга оюңуз кандай? Мен оюм мындай да, бул өтө жаман нерсе. Бул окуяны тезден арачы деп жаппаса, бул күчөшү мүмкүн. Өтө кыйын нерсе. Немеден бизеден көрүп алып өзүм түнү мен уктаган жок. Өтө жаман нерсе да. Баягы мал деле кабыл албайт да. Ошон үчүн мен кабыл алганым терс, өтө жаман. Терс көз караштасыз. Бээдеги билген нерсе, айда билбеген нерсе канча нерсе бар. Туура. Бул жакта, биякта. Көмүскөдө калганы көп, Көп да, көп. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз сурамжылоо жүргүзүп жатканбыз. Азыркы учурда аял кишилердин, эркек кишилердин зордук зомбулукка кабылуусу күчөп жатат. Негизи эле аял кишини канчалык деңгээлде сыйлайсыз? Аял кишини деген өтө баалаш керек. Аял бул эне, аял бул тукумулоочу. Аялдарды сыйлап колдон келишинче жардам көрсөтүш керек. Жардам көрсөтүш керек, туура. Ушул кол көтөрүүсүнө эркектер кандай көз караштасыз? Эркектердин кол көтөрүүсү бул негизинен туура эмес. Эркектер кол көтөргөндө эркек сөз менен жеткире албаса аялына, значит өзүнүн алсыздыгын билдирет да. Сөз менен жеткире албаган эркек кол көтөрөт. Бул туура эмес деп ойлойм. Эркектин алсыздыгы болуп эсептелинет, чоң рахмат. Азыркы учурда кыргыз үй бүлөлөрүндө негизи эле бизде маданият салт-сана ушундай эмеспи, аял кишилердин чыдамдуу болуусу керек депчи. Ошонун негизинде аял кишилер көп эркек кишилердин зордук зомбулукка кабылуусу күчөп жатат. Сиздин бул көрүнүшкө оюңуз кандай? Менин оюмча бул терс көрүнүш албетте. Акыркы убактарда зордук зомбулуктардын көбөйүшү албетте бул коомчулуктун көйгөйлүү маселелеринин бири деп эсептейм. Саламатсызбы? Азыркы учурда аял кишилердин, эркек кишилердин көп зордук зомбулукка кабылуусу күчөп жатпайбы? Бул нерсеге оюңуз кандай?
Бул нерсеге оюм ошол биздин кыргыздардын менталитети эле эме го дейм. Анткени бизде кыргыздарда кыздарга эле тыюу салуу көп да, кызды кыркүйдөн тыюу деп. Наоборот, ошону колдоосо, кыздардын өзүнүн оюн айтканды билдирсе, бизде азыр бардыгы эле айтат мындай, кыздар чыдаш керек, турмуштун оор эмелерин чыдаш керек деп. Турмуштун оор эмелери эмне азыр ошол өздөрүнүн күйөөлөрү ошентип эметкени болуп атат да. Ошо чыдаш керек деген тарбия алган үчүн биз өзү ошо аялдардын укугун коргош керек деген, өзүңдүн укугуңду коргоо деп бизде эч ким үйрөтпөйт да азыр. Ошол үчүн ошондой болуп атат го деп ойлойм. Өзүңүздөр сурамжылоодон байкагандай, шаар тургундарынын көпчүлүгү аталган көрүнүшкө өзлөрүнүн терс, каршы ой пикирлерин билдиришти. Албетте дүйнөнү өзгөрткүбүз келсе, өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Албетте ушундай кызыктуу интервьюларды, репортаждарды, сурамжылоолорду биринчилерден болуп көрүңүз келсе, YouTube'дагы Ары News каналыбызга катталууну унутпаңыздар, лайк басканды унутпаңыздар дейли. Кызматыңыздарда ай турган Сейитбекова болдум. Кайрадан амандашканча, кайыр.